зына турасын айтып берсинчи dedi. Дегенден кийин мен ал арабка айтпай эле өзүнчө эле билесиң да арам нерсе койгула десек, жок, анан арабтын өзүнөн уккусу келди да. Өзүнүн оозунан. Өзүнүн оозунан уккусу келди. Ал эмне дейт экен депчи. Балким ошонуко таасирлүү болдубу? Анан ошонун ал дагы менен сурап алды. Эмне дейт? Которуп бер аманат депчи. Анан мен айттым, "Ясалунка ани зина." Алар сизден зына туурасында сурап атат. Ахбирин анхум, аларга ошо зина туурасында кабар бериңиз десем, жанагы араб башыны жерге салып алып, көз жашын толтура туруп, өтө капаланды. Капаланып туруп анан айттым, "Көрдүңбү, жөн кой" десе, "Муну да капа кылдыңар эми." Деп болсо анан карап туруп анан ошол өтө каттуу жооп берди. Жооп бергенде айтты, "Азина карыз." Бул карыз деди, зыначы. Анан мен түшүнбөдүм, кандайча карыз? Десем айтат, "Кодум эле бирөөдөн 1000 сом алып атасыңбы? Карызга аны төлөшүң керекпи? Мына ошондой эле бирөөдүн кызы менен зына кылып атасыңбы? Бул карыз, эртең сенин дагы кызың менен бирөө ошондой зына кылыш керек. Бирөөнүн карындашың мененби, эртең дагы сенин карындашың менен бирөө ушундай зына кылыш керек. Бул карыз, ошону дагы ойлоп койгула" деди. Айткандан кийин баардыгы баягы суроо берген баланы жек көрүп калчу, сурабай эле койбойсуңбу, ушул сага керек беле депчи. Мына ошондон чынында эле урматтуу тууган, сурабай койгон менен баары бир өтө жаман нерсе. Мындай нерседен Аллах Таала өзү сактасын, Аллах Таала өзү куткарсын. Баардыгы урматтуу тууган, мына Рамазандын урматына, Рамазанда өзүбүздү бир канча тарбияладык. Ушуну менен иншалла кийинки Рамазанга чейин Аллах Таала өзү сак саламат жеткирген болсун. Үйдө бошу мен эле окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант алып келди. Макарон ун азыктарына келгенде Ноорус менен Акнурдукун тандайм. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Ноорус менен Акнурдун чыгарган макарон, ун азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан ун азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен Нарынга кеттим.